Унутчаак болуп баратасызбы? Дарыгер себепкер ооруларды санап берди. Артериялык кан басымдын көтөрүлүп кетишинен улам кан тамырлардын начар иштеп калышы адамды унутчаак кыла турган себептердин бири. Унутчаактык адамдагы оорулар туурасында кабар бериши мүмкүн. Бул туурасында Евдомиков атындагы Москва мамлекеттик медициналык стоматологиялык университетинин терапевтикалык клиникасынын директору жана терапия кафедрасынын башчысы профессор Аркадий Верткин айтып берди. Бул жерде унутчаактык кайсы курактагы адамда пайда болгонун, баладабы, жашы төмөнүрөөк адамдабы же улгайгандардабы көңүл буруш керек. Эгерде картайгандардын эс тутуму начарлай баштаган болсо, ал коронавирус менен оорубаганына карабай дарыгерге кайрылышы керек. Себеби бул өтө маанилүү симптом, деген Верткин. Дарыгер улгайган адамдарды унутчаактыкка алып келиши мүмкүн деген төмөнкү илдеттерди атады. Мээдеги кан айлануунун бузулушу, артериялык кан басымдын көтөрүлүп кетишинен улам кан тамырлардын начар иштеши, баш сөөк жана мээнин травмалары, мээнин азыктанып турушун бузуучу жүрөк кан тамыр ооруларынын көйгөйү, курч өнөкөт оорулар, диабеттен тарта Альцгеймер оорусуна чейинки илдеттер. Верткин аны менен катар эле адамдын дене табынын кескин ысып кеткени, себепсиз чарчоону, унутчаактык сыяктуу эле коронавирус менен ооругандыкка байланыштырган. Булак Спутник КЖ.